Көпчүлүгүбүз унааларды токтотуучу жайда эркектердин иштегенин көрөбүз. Ал эми шаарыбыздын борбордук көчөлөрүнүн биринде Чолпон айым парковщица болуп иштеп келет. Биз Чолпон эже менен таанышып, жумушундагы кызыктары тууралуу сүйлөштүк. Кандайсыз, жакшы элесизби? Жакшы, шүгүр, Кудайга шүгүр. Бул иште канча убакыттан бери иштеп келе жатасыз? 3 жылга кетет, августта 3 жыл болот өзүм иштеп атканыма. Анан бул жумуштун оорчулугу, жеңилиги, кыйынчылыгы барбы? Кандай кыйынчылыктар болот көбүнчө? Ооба, нерв. Ооба, нерв болосуң. Керкилер төлөбөйт. Кечке тургандар бар. Нервтенесиң, айла жок, эмне кыласың? Кудайга салып койсун төлөгөн кишилерди. Бул жакта 6 местан бар деп калдыңыз, Ооба, 6 места. Анан күнүнө канча акча тапса болот? Ар кандай? Өзүңө жараша, иштегениңе жараша болот. Өтө көп таппайсың, орто өзүң семьяңа жеткендей болот. Максимум канча? Эми күнүгө жок дегенде 500 болот. Негизи өзүңүздүн кесибиңиз башка болсо керек. Эми башка болчу. Повар. Мен ушуга бүтө болгом. Эмнеси менен жакты сизге? Эми бу жерде өзүң бияқта оор болуп калат азыр. Мен өзүм ден соолугум анча болбой калган үчүн бияка өтө болдум да. Анан кышында дагы көргөнбүз сизди. Биз бул жакта эле иштейбиз да, жакын жерде. Анан кышында кыйналбайсызбы? Күн суук болот, жайында күн ысык болот. Кыйналасың, айла жок, чыдайбыз. Балдар багыш үчүн чыдайбыз. Канча балаңыз бар? 4 балам бар. Анан эми алдыда дагы ушул жумушта эле улантасызбы же өзүңүздүн ашпозчулук кесибиңиз менен иштейсизби? Жок, өзүм ушу менен улантам деп эле ойлойм. Эми бул мага өзүмө жеңилдик болот да. Бирок нервиң баарын жейт. Алып коет да нервтин баарын. Бирок ден соолукту алат, суук, ысык. Ошо кышта дагы, жамгырда да ошо ай сайын ошо. Да, эмне жумуш учурунда кандай кызыктар болот? Айдоочулардын ар ким ар кандай да? Ооба, ар ким ар кандай урушуп кетет, бирөө жакшы сүйлөйт, бирөө жаман сүйлөйт, бирөө сөгүп кетет. Ар ким ар кандай. Папа дейт этесиң андайларга. Эми чыдайсың, айла жок. Жатса эми Кудайга салгандан кийин ал Кудай өзү жазалайт, мен өзүм жазала албайм. Баары Кудайдан. Тим коем, төлөбөй кеткендерди тим коем. Кудайга салгандан кийин өзү төлөйт. Көп болобу төлөбөй кеткен? Көп эле болот, керкилер төлөбөйт, жаштар көбүнчө. Керкилер ар кандай болот, эми кишилер баары бирдей болбойт адамдарчы. Бири жакшы болот, бири күлүп сүйлөйт, бирөө ошентип ыйлатып сүйлөйт. Ыйлатып кетет, ар ким ар кандай. Көбүнчөсү эркектер болуш керек, Эркектер да болот, аялдар деле болот, ар кандай. Баары бирдей болбойт адамдар. Кызыктуу учурларчы. Кызыктуу. Кечке эле сизди айдоочулар жиниңизге тийип нерв кылар. Жок, андай болбойт, эми анда санда болот, эми постоянно болбойт алар. Керекилерин урушуп кетсең бир аздан кийин башка бирөө күлдүрүп кетет. Ошону аласытып эметип кетишет, көңүлүн ачып кетишет. Ошондойлор бар. Маегиз үй бүлөсүнө жеткенде көзүнө жаш алды. Себеби жолдошу оорудан улам каза болуп, артында 4 баласы менен калган. Балам бар. Азыр эч жактан жардам албайм. Балдарыңыз кичинекейби? Кичинекей. Кичкелерим эгиз. Бир кыз бир эркек. Чоң балам окуйт. Сиздин иштеп тапканыңыз менен жашайсыздар, жетеби анан? Жетпейт. Кайдан жетет? 3 бала, 4 бала. Өзүм квартирада турам. Сиз кайсыл жактан кызысыз? Каралда. Жардам берген эч ким жокпу, туугандарыңыз? Жок, өзүң ар бири өзүн окутты да. Мындай жардам беришет эми. Таптакыр эместе, бир берет, 2 берет, 3 берет, торно бере алышып кетти. Ар бир биринин өзүнүн балдары бар, азыр мондай кыйынчылыкта ким эме кылмайлы. Өзүң окуттуң, өзүң тартасың. Жолдошуңуз каза болгонуна көп болду? Жаңы жылдын алдында каза болду. 4-5 айга кетип баратат уже.
ооруду? ооруп калган. Вирус эмеспи? Жок. Эпилепсия. Вирус. Айс балдарга пособияга өткөрдүңүзбү? Жок, эчтеке өткөзө элекмин. Жумушуман бошой, ошо өткөзө элекмин да. Чуркай элекмин өзүм. Чуркасам деп ойлоп атам. Жумуштан бошойсуң, тияка барган үчүн да биякта да тыштагың келбейт, 1-2 күн тышташып, 3 күндөй болуш керек, анан кой деп кайта эле шашпай бир күнү деп эле убакыт кетсин деп эле өзүм чуркай элекмин да, ошо элгечи. Ошондой. Көп учурда кыйын жолдор жакшы жашоого алып барат деп айтылгандай, Чолпон айымдын да жашоосу кооз түстөргө бойлот деген тилектебиз. Эгерде Чолпон эжеге жардам берем десеңиздер, экранда турган номерлерге байланышсаңыздар болот.